Алгачкы кадам катары өткөн жылдан тарта эсеп фактураларды электрондук форматка өткөрүү долбоору пилоттук негизде иш алып барса, учурда өлкө аймагында иштеген 974 май куючу станциянын 345и онлайн көзөмөлгө өткөрүлдү. Бул деген кардардын төлөгөн акчасы салык органдарынын серверине барып түшүп, көзөмөлдөн өтмөйүнчө май автоунаага куюлбайт дегендик. Мындай иш-аракеттер тармактагы коррупциялык тобокелчиликтерди азайтып, мамлекеттик органдар менен бизнестин ортосунда адамдык факторлорду жокко чыгарат. Стратегически важных направлений это развитие. Санарип Кыргызстан концепциясын ишке ашыруу үчүн болгон аракеттер көрүлүп жатат. Бул концепцияда негизинен 3 талап коюлган. Алар жарандарды санарип форматка көнүктүрүү, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүнү жакшыртуу жана ишкерлерге жалпы эле жарандарга жагымдуу шарттарды түзүп, санарип технологияларынын аркасы менен экономиканы өнүктүрүү. Жарандар мындай кызматты кайдан болбосун алганга шарттар түзүлүшү керек. Наших государственных и муниципальных услуг. Дагы белгилеп кетчү жагдай онлайн контролдук кассалык машиналардын баасы кымбат болгондуктан салык кызматы виртуалдык кассалык аппараттарды колдонуп жатат. Буга программалык камсыздоону өзүбүздүн эле азиздер иштеп чыккан. Өткөн жылы экспорт жана импорттук операцияларды жеңилдетүү максатында электрондук кол тамга продукты ишке кирип, учурда ар кайсы багыттарда колдонулууда. Электронная подпись, она легализует. Учурда электрондук кол тамга менен маалымат алмашуу иштеп баштаган тармактын баарында колдонулуп жатат. Бул биринчи кезекте бизнес чөйрөсүнө зарыл болбогон виртуалдык буюм десем болот. Анткени ал электрондук документтин легалдуулугун жана аныктыгын далилдейт. Жана ал документти эч ким өзгөртө албайт. Буга чейин баасы кымбат болгону үчүн өтө таралган эмес. Азыр болсо 10 эсеге арзандап 340 сомду түзөт. В связи с чем на площадке Государственного комитета информационных технологий и связи. Ал эми мындай жаңычылдыктарды элге кеңири таратуу үчүн маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети Мегаком уюлдук оператору менен биргеликте Мегапей мобилдик тиркемеси аркылуу жаңы акцияны башташты. Здесь вкладка акция, лотерея называется «Поймай удачу», и где у нас главный приз, как уже сказали, это выиграть квартиру и много других ценных призов. Ошол Санарип Кыргызстан долбоорунун алкагында мамлекеттик кызматтарды Санарип аркылуу, биздин мобилдик тиркеме аркылуу жүргүзүү боюнча билечилерден болуп биз чыкканбыз. Азыркы учурда 25ке жакын мамлекеттик кызматтарды электрондук түрдө Мегапей тиркемеси аркылуу алса болот. Андан тышкары мына бүгүн биз долбоорду презентация кылдык. Бул долбоордун алкагында негизги багыт болуп ошол фискалдаштыруу мамлекеттик салык кызматынын алкагында ошол жарандар чектерди өздөрү көзөмөлгө алып, салыктар туула төлөнүп атабы, төлөнгөн жокпу, ошол акция, лотерея аркылуу жүргүзүп атабыз. Компания Мегапей мобилдик тиркемесин колдонуучуларга каалаган жерден төлөө жүргүзгөн учурларда фискалдык чек талап кылып, андагы QR кодду сканерден өткөрүүнү сунуштайт. Муну менен сатып алган товар үчүн салык төлөнгөндүгүн да билсе болот. Бул үчүн сизге бонустар берилип, жыйынтыгында ар түрдүү баалуу белектерди утуп алганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Акциядагы чек талап кыл деген аталышта. Бактыбек Маматсаев, Пирамида.